insandın hatalarını, kemçiliklerini öçürüp, kudum otko suunu otko çaçkanda öçkön siyaktı, insandın hataları sadaka menen, bunu şonda öçüp duradi. Alem üçüncüsü, anna fiha daf'al bala vel amrad. Bunu oşol sadaka berүү menen insan arkanday kele turgan balelerdi, arkanday жазылган ооруларды өзүнөн жоготуп турат dedi. Sadaka berет экенсиz, sizge taqdırыңызga bir oorу жазылган болсо дагы, тура taqdırda эч нерсе кайтара албайт. Бирок ошол ооруну жеңил кылып бериши мүмкүн Кудай Таала садаканын берекесинен. Ал эми төртүнчүсү, anna fiha idkhal as-surur 'ala al-masakin wa afdalu al-a'mal idkhal as-surur 'ala al-mu'minin. Муну ошол садака дагы бирөөсү, садаканын жакшылыктарынан бирөөсү. Муну ошол садака берүү менен инсан мусулмандардын жүрөгүнө кубаныч тартуулайт. Bir адамга, bir колунда жок чындап муктаж адамга кичине bir садака берип, яксан берип койсоңуз кандай сүйүнөт, кандай кубанат. Пайгамбар алейхиссалам башка хадиси бар. Хаслатани ла шай афдал минхум. Эки сапат бар дейт. Ал эки сапаттан дагы абзел эч нерсе жок дейт. Эки нерсе бар. Ошол эки нерседен дагы абзел эч нерсе жок. Биринчиси ал-иману билlah ва наф'ул му'минин. Биринчиси Аллага иман келтирүү болсо, экинчиси мусулмандарга пайда берүү. Түшүнүктүбү? Эң абзел нерсе деди пайгамбар алейхиссалам. Аллага иман келтирүү, андан кийин мусулмандарга жардам берүү деди. Ушул жерде бир нерсени токтолуп өтөлү. Биздин колубузда канча байлыгыбыз болсо тууганым ал аманат сизге. Сиздин колуңузда канча бийлигиңиз болсо ал аманат. Siz bir жерде иштейсиз, bir айыл өкмөттө иштейсизби, же bir больницада иштейсизби, же bir башка жерде иштейсиз. Кайсыл жер болбосун тууганым, ошол кресло да сиз үчүн аманат. Ошол креслонун, ошол байлыктын сизге берилген мөөнөтүндө сиз мусулмандарга пайда берип калыңыз тууганым. Бул хадисте айтып атат. Эки сапат бар, андан жакшы эч нерсе жок. Биринчиси Аллага иман келтирүү болсо, экинчиси мусулмандарга пайдасын тийгизүү. Дагы анын хадис муанысында хаслатани ла шай'a ахбазу минхума. Эки сапат бар, дүйнөдө андан жаманыраак эч нерсе жок dedi. Ал экөөнүн бирөөсү аширку билlah ва дарру лил муслимин. Биринчиси Аллага ширк келтирүү, динден чыгуу болсо, экинчиси мусулмандарга зыян тийгизүү. Siz kандай kolunuzda bilginiz var, küçüğünüz var. Bir musulmandı zulüm kılıp akçasını alsanız, bir musulmandı cirgiseniz, vurursanız, sökseniz, aytor gıybat da kılsanız, bu musulmanlarga ziyan bulup durur. Oşun için biz hazır kolumuzdaki baylığımızı amanat ekenin bileydi tuğan. Oşol kolumuzdaki baylıktı kança az olsun, köp olsun. Oşol baylığımız menen koldan gelişince tuğanlar musulmanlarga faydasını tigizip kalaydı. Musulmanlarga köprü, kичине bir musulmandın bir beçaranın işi bitip kalsın sizin işiniz sebebine. Siz aile hükümette bir jönököy dokument kılasınız. Jönököy bir dokument kandaydır bir katçı ol işteyizbi, je bir oşol siyaktı bir dokument işinde işteyizbi. Ha bir beçara musulman geldi, anı bayaka jügür, tiyaka jügür dep kıynabastan özümüz pütürüp koya turgan işte özümüz payda verip koyuyoruz oşol жерде. Oşol işiniz menen dagı siz soğuk olasın inşallah. Mamleketten aylıktı da alasın, koşumça soğuktu da alasın hanım. Sebep musulmanlarga paydаңыз тийип атат. Ошон үчүн кайра айтам, кандай жерде иштебейли, кандай байлыгыбыз болбосун, кандай бийлигибиз болбосун, колубуздан келишинче мусулмандарга пайдабыз тийип калсын, бул аманат бар мезгилде. Эртең ал аманатты Кудай Таала алып берет. Башка риваяттар бар, буга кештүү да риваяттар бар. Эгер bir insanга bir baylık verilse, bir biyilik verilse, oşol biyilik menen baylık menen musulmandarga paydasını тийгизбесе, Кудай Таала канча bir жыл аны күтөт экен. Ушул бендем, ушул мен берген сыноону, men берген байлыкты musulmandардын пайдасына иштетип калабы деп Кудай Таала күтөт экен аны. Анан канча убакыт өткөндөн кийин ал байлыкты musulmandардын пайдасына иштетпеген болсо, наузу билlah Кудай Таала ал байлыкты алып коет экен. Бирок алып койгондон кийин аны менен кутулбайбыз туган. Эрте кыяматта сураган бар да анча. Oşol kreslonun, oşol baylıktın, oşol biyiliktin 10 yıl sizde oşol baylık durdu. Oşol 10 yılın surağı sizde suralat tuğan. 10 yılda canınızda, ayılınızdaki bir beçaranın surağı sizden. Oşol bir beçaranın aç kalganı, oşol ayılınızda cesirlerden aç kalganı erte kıyamatta sizden suralat tuğan.
Ошон үчүн мүмкүн болушунча жана азыркы биздин темабызда ушул болду. Берешендүүлүк мусулмандарга көбүнчө пайдабызды тийгизгендин аракетин кылайлы. Зыяныбыз тийбесин, пайдабыз тийсин, эхсаныбызды, садакатты берели, бейбечараларга жардам берели. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Аллах мына ушул жерде жума күнү айтылган аяттарды, хадистерди эң биринчи угуучулардан кылган, уккан аят хадистерге амал кылуулардан кылган я Роббал аламин. Я Роббал аламин. Мына ушул жума күнүндөгү айтылган вааз насихаттардын берекесинен, ушул жума күндүн берекесинен, окулунатылган Кур'андардын, жума намаздардын берекесинен жалпы дүйнө жүзү мусулмандардын өзүнүн тынччылыгын насип кылган я Роббал аламин. Өзгөчө мына Палестина жергесиндеги боордош мусулман бир туугандарыбызга өзүнүн тынччылыгын насип кылган я Роббал аламин. Дин душманы болгон еврейлерге өзүң хидаят бергин, хидаятка келбесе аларга өзүң жетиштирсин я Роббал аламин. Аларга бизди дуа кылуучулардан кылган я Роббал аламин. Ал жерде шейит кеткендерди Аллах Таала өз жайларын жаннаттан кылган, жаннатул фирдаустан кылган. Калгандарына сактык, саламатчылык насип кылган. Мына ошол балени ал мамлекеттен алып салган я Роббал аламин. Ошол түрдүү, ар түрдүү асмандан жерден келе турган балени дагы биздин мамлекетибизден узак кылган я Роббал аламин. Эли жерибизден узак кылган я Роббал аламин. Бардыгыбызды садака берүүчүлөрдөн, ихсан берүүчүлөрдөн, мусулмандарга пайдабыз тийүүчүлөрдөн кылган я Роббал аламин. Мусулмандарга зыяныбызды тийгизүүчүлөрдөн кылбагын я Роббал аламин. Балдарыбыздан берешендерди чыгаргын, балдарыбыздан жооматтарды чыгаргын я Роббал аламин. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا رب.